Саламатсыңарбы, балдар? Биз бүгүнкү сабагыбызда са, да, са, деле, ганы менен деген мүчөлөр менен таанышып алабыз. Бул мүчөлөр карама-каршы багыныңкы сүйлөмдү уюштуруучу мүчөлөр. Анда эмесе, сада мүчөсүнүн түрлөрүнө көңүл буралы. Сада мүчөсү үндөшүү мыйзамына жараша а, ы, у тыбыштарынан кийин са, да болуп жалганат. Мисалы, барса да, окуса да, ырдаса да. И тыбыштарынан кийин се да. Мисалы, келсе да, кирсе да, жетсе да. О тыбышынан кийин со да. Ойносо да, консо да. Үй тыбышынан кийин сө да, көрсө да, үшүсө да, бөлсө да болуп жалганат. Ал эми экинчи мүчө са, деле мүчөсүнүн түрлөрүнө да көңүл буралы. Үндөшүү мыйзамына жараша са, деле. Мисалы, ал сага айтса деле кабарым жок дейсиң. Бул жерде а айтса деле. Се деле. Мисалы, Жамал ага белек берсе деле таарынып калыптыр. Се деле. Со деле. Атай мыкты бийчи болсо деле дискотекада бийлебейт экен. Со деле. Сө деле. Мен бул тасманы мурун көрсөм деле, кайрадан көргүм келет. Сө деле. Ошондой эле, каны менен мүчөсүнүн түрлөрүнө да көңүл бура кетели. Үндөшүү мыйзамына жараша, ганы менен, гени менен, кону менен жана көнү менен болуп өзгөрөт. Сада, са деле, ганы менен мүчөлөрүнүн колдонулушуна көңүл буралы. Сада, са деле, ганы менен мүчөлөрү этиштерге уланып, баш сүйлөмдөгү ойго карама-каршы кырдаалды түшүндүрөт. Мисалы, Акылай сабакка катышса да, теманы түшүнбөй калды. Адатта сабакка катышкан студент теманы түшүнөт, бирок мындай болбой калды. Сада мүчөсү күтүлбөгөн бир шартты түшүндүрүп турат. Айдар мурун айдоочулук курсуна барбаса деле машинени мыкты айдайт экен. Адатта машинени айдоону үйрөнүү үчүн айдоочулук курсуна барышат. Ал эми Айдар барбаса деле жакшы айдайт экен. Демек, Нурбек Бишкекте көп жылдардан бери жашаганы менен айрым райондорун билбейт экен. Негизинен бир шаарда жашаган адам ал шаарды мыкты билет. Бирок Нурбек көп жылдардан бери Бишкекте жашаганы менен анын айрым райондорун билбейт экен. Демек, балдар, сада, са деле, ганы менен мүчөлөрү күтүлбөгөн бир шартты кырдаалды түшүндүрөт. Сада мүчөсүнө мисал: кечирип койчу. Кечирим сурасам да таарынып жатат. Демейде, кечирим сурагандан кийин таарынбай калышат. Ал эми бул учурда кечирим сураса да таарынып жатат. Сада мүчөсүнө дагы бир мисал: жамгырга туш болбойлу деп чуркасак да абдан суу болдук. Эгер жамгыр башталганда тезирээк үйгө жетүү үчүн чуркоо керек. Чуркасаңыз суу болбойбуз деп ойлонобуз. Бирок чуркасак да суу болдук деп жатат бул жерде бул бала. Се да мүчөсүнө мисал: баарыбыз апама жардам берсек да
Ал кээде абдан чарчап калат. Биздин оюбуз боюнча жардам бергенде апам чарчабашы керек. Бирок биз жардам берсек да чарчап калат. Сода мүчөсүнө мисал. Чоң энем 70 жашта болсо да бизден калышпай бийлейт экен. Биздин оюбуз боюнча жаштар жакшы бийлейт. Улуулар бир аз бийлей албайт деп ойлойбуз. Бирок чоң эне 70 жашта болсо да ал жаштардай бийлейт экен. Са деле мүчөсүнө бир мисал. Досум экөөбүз бири-бирибизге ачууланып мушташсак деле экөөбүз эки жака басып кеткен жокпуз. Демейде мушташкан адамдар эки тарапка басып кетишет. А биз мушташсак да эки жака басып кеткен жокпуз. Се деле мүчөсүнө мисал. Себетти толтура алма терсем деле себетим бош калыптыр. Со деле мүчөсүнө мисал. Пил өзү эбегейсиз чоң болсо деле тырнактай болгон чычкандан коркот дешет. Сө деле мүчөсүнө мисал. Бул фильмди мурда көрсөм деле кайра көрүүдөн баш тартпайм. Ганы менен мүчөсүнө мисал. Адам баласы мектепти аяктап иштегенге шашылганы менен кийинчерээк иштен тажап бааракыга чыгууну самап калат экен. Бул сүрөттө балдар мектепти аяктап бүтүрсөм иштей баштасам деген жигиттин кыялы. Ал эми экинчи сүрөттө иштен тажап тезирээк эле бааракыга чыксам деген адамдын ой пикири. Гени менен мүчөсүнө мисал. Чоңойгондо идиш жуубай калам. Кичинекей баланын кыялы. Ал эми чоңойгон мезгилде менимче дагы эле тунук боло элек. Ахмат бала кезде келечекте үй иштерин жасабай калууну эңсегени менен чоңойгондо кантип жасап калганын өзү билбей калды. Ганы гени менен. Балдар, бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.